Эл чогулуп, элди унаа аралап кетти. Жалал Абадта 13 майга караган түнү үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Жалал Абад областынын Окен районуна караштуу Кызыл Туу айылында кичи мотоцикл менен 4-7 унаасы кагышкан. Президент болсо ушундай президент болсун. Элдин президенти президент Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев Жалал Абадка иш сапары менен келип, эл менен жолугуп, жана алар менен сүрөттөргө түшкөн. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы видео караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Жигиттер, эйтат болуп жүрөлүчү. Скоросту кармап, шашылбай, карагылачы. Тилсиз жодок вот. Өдө кырсык. Любой адамдын башына келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн абайлап айдайлы. Тез айдасак деле, кеч айдасак деле, насип кылган жерге жетебиз. 4-7 мотоцикл сүзүп турбайбычы. Өлгөн жок ey. Больницага кетиптир да. Мотоциклдин пачага чыгып кетти. Жакшы эле экенмин, эмес адаммын. Болду анда жакшы эле болсо. Бирок күнөө мында деп атат го, ошондойбу? Мотоциклде. Элдин президенти Садыр Жапаров Жалал Абадта сейилдеп тургундар менен баарлашты. Бүгүн Жалал Абад шаарындагы сейилбактардын биринде өлкө башы Садыр Жапаров жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев эл менен катар сейилдеп, шаар тургундары менен жолугушуп, жарандар менен жылуу маанайда баарлашышты. Путин менен Зеленский бетме-бет жолугабы. Украин лидери Владимир Зеленский Орусиянын президенти Путин менен көзмө-көз жолугууга даяр экенин айтты. Мунун алдында Кремль Украина менен европалык лидерлердин 30 күнгө ок атууну токтотуу сунушуна моюн толгоп, анын ордуна Киев менен эч кандай шартсыз сүйлөшүүнү сунуштаган АКШ президенти Дональд Трамп мындай демилгени кубаттаса, Туркиянын лидери Эрдоган сүйлөшүү аянтчасын түзүүгө даяр экенин билдирди. Зеленский менен Путин жолукса бир пикирге келе алабы? Бул Азаттык. Жалал Абадта Жапаров менен Ташиевдин эл менен чогуу жүргөн видеосу жарыяланды. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Томунбаев социалдык тармактагы баракчасына өлкө башы Садыр Жапаров менен УКМК жетекчиси Камчыбек Ташиевдин Жалал Абад шаарындагы сейилбактардын биринде эл менен чогуу жүргөнү тартылган видео жүктөдү. Томунбаев муну бийлик менен элдин биримдиги деп сыпаттады. Беле кетсек, мамлекет башчы учурда Жалал Абад облусунда иш сапар менен жүрөт. Жапаров бүгүн 12 майда Жалал Абад шаарына мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан салынган Асман Резиденс бир көп кабаттуу турак жай комплексиндеги батирлердин ачкычтарын тапшыруу аземине катышты. Президент Жалал Абадта 879 үй бүлөгө МИГтин батиринин ачкычын тапшырды. Президент Садыр Жапаров Жалал Абад облусундагы 879 үй бүлөгө мамлекеттик ипотекалык компания курган үйдөгү батирлердин ачкычын тапшырды. Салтанаттын жүрүшүндө президенттин иш башкаруучусу Каныбек Томунбаев өлкө боюнча курулуп жаткан 60 миңден ашуун ипотекалык батирдин 11.204-ü Жалал Абадта экенин айтты. Бул Кыргызстандын ипотекалык саясаты үчүн чыныгы тарыхый кадам. Буга чейин 2147 батир Бишкекте ташырылган болсо, региондордо мындай масштабта биринчи жолу үй берилип жатат, деди Томунбаев. Белгилей кетүүчү жагдай, мамлекет башчы бүгүн 2 күндүк иш сапар менен Жалал Абад облусуна барган. Мамлекеттик ипотеканы алуу процесси толугу менен саналып тештирилип, ачык, айкын жана жеткиликтүү системага айланды. Турак жайга кезекке туруу, документтерди тапшыруу жана кароодон өткөрүү толугу менен электрондук түрдө жүргүзүлүп жатат. Бул система бардык жарандарга бирдей мүмкүнчүлүк берип, коррупциялык элементтерди жоюуну максат кылат. Үйлүү болушуңуздар менен дагы бир жолу куттуктаймын. Жаңы конушуңуздар кут болсун, жакшылыктар ар дайым мол болсун. Ушул жерден агарып көрүңүздөр. Россияда чет элдиктерге акысыз мед жардам көрсөтүлө баштайт. Кайсыл учурларда? Россияда чет элдиктерге медициналык жардам көрсөтүүнүн жаңы эрежелери кабыл алынды. Тиешелүү токтомго РФ премьер-министри Михаил Мишустин кол койгон. Документке ылайык, чет элдиктерди чукул кырдаалдарда капыстан катуу кармаган оору, кырсык, жаракат, уулануу,
жана башка медициналык жардам акысыз көрсөтүлөт. Мигрант Россияда милдеттүү медициналык камсыздандыруудан өткөн болсо, анда ал акысыз медициналык жардам алууга укуктуу. Мед кызматтар келишимдин негизинде, акы төлөнүүчү негизде да көрсөтүлүшү мүмкүн. Эл аралык келишимдерде башкача белгиленген болсо, анда ошол келишимдердин эрежелери колдонулат. Жаңы жоболор 1 сентябрдан тарта күчүнө кирип, 6 жыл күчүндө болору кошумчаланган. Садыр Жапаровдун колунан батиринин ачкычын алган 5 балалуу эне президентти алкады. 12 майда өлкө башчы Садыр Жапаров мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан Жалал Абад шаарына салынган Асман Резиденс бир көп кабаттуу турак жай комплексиндеги батирлердин ачкычтарын тапшыруу аземине катышты. Анда президенттин колунан батиринин ачкычын алган 5 баланын энеси, бала бакчанын тарбиячысы Жыпаргүл Момбековага Жапаровага ыраазычылыгын билдирди. Ишиңизге ийгилик. Кыргызстандын тарыхында өлкөнү өнүктүргөн эң алгачкы президент болуп калышыңызга тилектешмин, деди ал. Айта кетсек, Асман Резиденс бир көп кабаттуу турак жай комплекси 7-9 кабаттуу блоктон турат жана 639 батирди камтыйт. Жер астында 138 жана жер үстүндө 50 орундуу унаа токтотуучу жай, ошондой эле балдар аянтчасы бар. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Оған бер биздин эжекебиз бар экен, Момбекова Жыпаргүл деген. Ушул эжеге сиз ачкыч тапшырып койсоңуз. Мен өзүм бакчада иштейм. Батирлеп 5 балам менен батирден батирге көчүш чынында кыйын болду. Абдан батир табыш, ага көчүш. Ушу сүйүнүп турам. Бардыңыздардын агырыңыз кут болсун. Сизге да абдан ыраазымын. Кудайым сизге бекем ден соолук берсин. Ишиңизге ийгилик. Ушу Кыргызстандын тарыхында калган, ушу Кыргызстанды өнүктүргөн эң алгачкы президент болуп тарыхта атыңыз жазылып калсын деп. Президент Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев Жалал Абадтагы Кыргызстан менен Россиянын достук сейил багына барышты. Президент Садыр Жапаров 12 майда жумушчу сапарынын алкагында Жалал Абад шаарындагы Кыргызстан менен Россиянын аймактарынын достук сейил багына барды. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов билдирди. Мамлекет башчысы сейил бактын аймагын кыдырып, көрктөндүрүү, эс алуу зоналары менен таанышты. Ал шаар тургундар менен баарлашып, алардын пикирлерин жана каалоолорун угуп, шаардыктар менен бирге сүрөткө түштү. Садыр Жапаров жергиликтүү бийлик органдарын жана шаар тургундарын шаардын тазалыгын, тартибин, жайлуулугун сактоого, өзгөчө көңүл бурууга чакырып, өз шаарына камкордук ар бир адамдын жоопкерчилигинен башталарын баса белгиледи. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ушул балам Нуркелди
14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталардын баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ушундай болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.